Кеннет Хейген анда. Адамдардын көпчүлүгү түшүнбөгөн руханий бир мыйзам бар. Ал жашоо турмушубузду башкарып жаткан биздин жеке ыраастообуз. Кимдир бирөөлөр ыраастоо деген сөздү күнөөлөр үчүн тобо кылуу деп түшүнөт. Быйык китеп чынында эле эгерде күнөөлөрүбүздү моюнга алсак, анда ал ишенимдүү жана адилеттүү болуп күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди ар адилетсиздиктен арылтат деп жазылат. Бирок бул ыраастоонун башкача мааниси. Ыйык жазууда биздин ишенимди бекемдеген оң маанидеги ыраастоого өзгөчө көңүл бурулат. Римдиктерге жиберилген жакшы кабарда 10-бап 9-10 ырсаптарда мындай деп жазылат. Анткени эгерде сен оозуң менен Ыйсаны теңир деп ачык таанысаң жана Кудай аны тирилткенине жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Анткени жүрөк менен ишенип адилеттүүлүккө жетишет, ал эми ооз менен айтып куткарылууга жетишет. Бул жерде күнөөлөрдү моюнга алуу жөнүндө эмес, Ыйсаны теңир деп таануу жөнүндө айтылат. Сөз Ыйсаны оозу менен теңир деп ачык айтып, жүрөгү менен ишенген адам жөнүндө болуп турат. Аңгемелер китеби 6-бап 2-ырсапта мындай деп жазылат. Сен оозуңдан чыккан сөзүң менен өзүңдү чырмап, оозуңдан чыккан сөзүң менен кармалгансың дейт. Биздин ыраастообуз бул сүйлөгөн сөздөрүбүз, ошондой эле ыраастообуз же болбосо айткан сөздөрүбүз бизди башкарып турат. Ыйса мына так кушу жөнүндө айткан. Маркка болгон жакшы кабар 11-бап 23-ырсаптарды ачып көрөлү. Кудайга ишенгиле, анткени силерге чынын айтайын. Эгерде кимде-ким мына бул тоого көтөрүлүп деңизге түш десе жана жүрөгүндө эч шектенбей айтканын айткандай чыгат деп ишенсе, эмне айтса орундалат. Ушул ырсаптарда Ыйсанын айткан сөздөрүнө ой жүгүртүп көрөлүчү. Эмне жөнүндө айтып жатканын Ыйса билгенби? Же бул жөнөкөй кыялкечтин кыялдануусунан эле чыккан курулай сөздөрбү? Жок, андай эмес. Ыйса оюндагы сөздөрдү айткан. Бирок анын айтканы боюнча силерге эмне тиешелүү? Озуз менен жарыялаган жана айткан ыраастоолор бул маанилүү экендигин билдирген. Эгерде жүрөгүңөрдөгү оң же терс нерселерге чындап ишенип, оозуңар менен айтсаңар, аларды иш жүзүндө аласыңар. Ыйса ушуну айткан. Ошондуктан Кудайдын камсыздоосундагы бардык чөйрөлөрдө жүрөгүбүздө дайыма ишенип, оозубуз менен жарыялайлы. Бир эле маани ар түрдүү сөздөр аркылуу билдирилген. Римдиктер 10-бап 10-ырсапта оозуң менен деген сөз, ал эми эмне айтса орундалат деген сөз Маркка болгон жакшы кабар 11-бап 23-ырсапта жазылган. Еврейлерге болгон жакшы кабар 4-бап 14-ырсапты ачып көрөлү. Демек, асмандан өтүп келген улуу дин башчы Кудайдын уулу Ыйсага ээ болгонубуз үчүн биз ырастаган ишенимди бекем кармап туралы. Бул жерде бизге, машаякчыларга ишенимди бекем болууга буйрук кылынат. Биз дайыма карманып, колдой турган бул кайсыл ыраастоо? Ал Теңирибиз Ыйса Машаякка, асмандагы атабыз Кудайга жана Кудайдын сөзүнө болгон биздин ишенимдеги ыраастоо болуп эсептелет. Көпчүлүк машаякчылар, алардын ичинде абдан бекем ишенгендер дагы алсыз болушат. Эмне үчүн? Бул Кудай сөзү, алар жөнүндө айткан нерселерди ыраастоодон ийменгендиктен болот. Ыйык жазууда алар жөнүндө эмне айтылса, ошондой экенин жана ага ылайык эмнеге ээ болууга тийиш болсо, ошого ээ экендигин ыраастоого алар баттанышпайт. Алардын көпчүлүгү жашоосундагы чындыкты ырастагандын ордуна туура эмес ыраастоолорду колдонушат. Туура эмес ыраастоо бул жеңилүүнү, ийгиликсиздикти жана шайтандын бийлигин моюнга алуу болуп эсептелет. Мындай адамдар шайтандын тоскоолдуктары тууралуу дайыма сөз кылышат. Ыйса өз сөзүндө айткандай, бул туура эмес нерселерди канчалык көп жарыялаган сайын, анын баары алардын жашоосунда болуп турат. Эгер адамдар эмне кылып жатканын түшүнсө, анда мындай кылышмак эмес. Мындай ыраастоолор иш жүзүндө асмандагы Кудай атабыз эчтекеге жарабаган неме деген маанидеги сөздөрдү ойлонбой туруп айтууга жатат. Бирок Кудай эч качан колунан эч нерсе келбеген неме болгон эмес. Жеңилүү Кудайдан эмес. Мына ушундай сөздөрдү сүйлөгөндө силер шайтандын иштери тууралуу мактоону айтасыңар. Кудай өз жыйынын жеңилүүсүн такыр каалабайт. Жада калса тозоктун дарбазасы да аны жеңе албай тургандыгы жөнүндө ал айткан. Ишеним өзүн көрсөтүүнү жана күбөлөндүрүүнү талап кылат. Күбөлөндүрүү ишеним боюнча жашоонун ажырагыс бөлүгү. Эгерде өзүңөрдө күчтүү ишенимди өстүргүңөр келсе, анда Теңирдин силер үчүн жасап жаткан иштерин дайыма айткыла.
Муну канчалык көп айткан сайын Теңир силерге ошончо айкын боло баштайт. Жана тескеринче, канчалык аз айтсаңар, анын аныктыгы ошончолук аз болот. Ишеним сүйүүгө окшош. Ал жүрөктөн, рухтан чыгат. Ишеним өзүн көрсөткөндө сүйүү сыяктуу кубануу менен жашайт. Табигый чөйрөдө да ушундай. Күйөөсү менен аялы бири-бирине болгон сүйүүсүн ачык билдирип ырастаган сайын, алардын ынтымагы ошончолук бекем болот. Эгер Исанын өмүрүн кунт коюп изилдесеңер, анда ал алдыдагы кызматтын баштагандан алгачкы учурдан айкаш чыгачка жөнөгөн акыркы учурга чейин ал ким экендигин, кандай болгондугун жана анын өмүрүнүн маңызы эмне экендигин ырастаган. Мисалы, ал сөздө мындай деген: мен атамдан чыгып дүйнөгө келдим, жана дүйнөнү таштап атама барамын деген. Жаканга болгон жакшы кабар 16-бап 28-ырсапта бул ыраазтоолорду өзүңөр көрүп көрсөңүздөр болот. Исанын эң күчтүү ыраазтоолорунун бири Жакандан жакшы кабар 14-бап 9-ырсапта жазылып турат. Мени ким көрсө, ал атамды көргөнү деген аятта жазылган. Кандай күчтүү билдирүү. Эгерде силер атамды көргүңөр келсе, анда мени карагыла деген. Ал эми 12-бапта жана мени ким көрсө, ал мени жибергенди көрүп жатат. Мен жарык болуп дүйнөгө келдим. Демек, мага ишенген ар бир караңгылыкта калбасын дейт 45-46 аяттарда. Иса дайыма ким экенин, кандай болгонун жана өмүрүнүн маңызы эмне экендигин билдирип, ырастаганын дагы бир жолу кайталагым келет. Силер бул айтпаса деле түшүнүктүү. Ал деген Иса да демексиңер. Албетте бул анык иш, бирок ыйык китеп Иса биз үчүн үлгү болгондуктан жана анын артынан ээрчүү керек экендигине үйрөтөт. Ошондуктан силер ким экениңерди дайыма ырасташыңар керек. Албетте тиги же бул жерде жашаган кайсы бир кишинин уулу же кызы экениңердин ырастоонун кереги жок. Бирок Кудай сөзүнө жараша силер ким экениңерди ырастаганыңар туура. 1-Жакан 3-бап 1-2 ырсаптарды ачып көрөлү. Карагылачы, Кудайдын балдары катары аталышыбыз үчүн ата бизге кандай сүйүү көрсөткөн. Дүйнө аны тааныбагандыктан бизди тааныбайт. Бир туугандарым, биз эми Кудайдын балдарыбыз. Римдиктерге болгон жакшы кабар 8-бап 14, 16, 17 ырсаптарда. Анткени Кудайдын рухунун жетегинде тургандардын баары Кудайдын уулдары болуп эсептелет. Ошол рух өзү биздин рухка, биздин Кудайдын балдары экенибизге күбө болот. Эгерде балдары болсок, анда мурасчыларыбыз. Кудайдын мурасчылары Машаяк менен бирге мурасташпыз. Биз Кудайдын балдарыбыз, анын уулдары менен кыздарыбыз, мурасчыларыбыз жана Машаяк менен бирге мурасташпыз. Эгебиз менен бир туугандык мамилебизди зор кубанууда ырастайбыз. Аны менен кандайча мамилешпиз? Биз Кудайдан төрөлгөнбүз жана анын балдарыбыз. Кудайдын уулдары менен кыздары катары өзүбүздүн толук укуктуу ордубузду ээлеп, ким экенибизди дайыма ырасташыбыз керек. Кудай сөзү силер жөнүндө эмне айтып жатканын билгиле жана аны ырастагыла. Адамдар ыйык китепти кандай изилдесе болот деп менден көп сурашат. Ар түрдүү кеңештердин болгонуна карабай, үгүт айтууга чакырган бардык жерлерде берип жүргөн бир кеңешимди айта кетейин. Ишенүүчүлөр менен машаякчыларга эң керектүү бул кеңешти жаңы осуятты өзгөчө андагы каттарды кунт коюп окуганда алууга болот. Каттар бул ишенүүчүлөр менен жыйынга жиберилген кайрылуулар болуп эсептелет. Аларды силер окуганда Машаякта, анда, анын ичинде, ал аркылуу жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү издегиле. Алардын астын кооз карандаштар менен сызгыла. Каттардан силер негизинен ушуга окшогон 140тан ашуун сөздөрдү табасыңар. Алардын кээ бирлеринде, мисалы Пабылдын Теңирибиз Иса Машаяктын ысымынан силерди куттуктайм деген сөздөрүндө Машаяктын ысымынан деген айтылышы болгону менен Исада силер эмнеге ээ экениңер жөнүндө айтылбайт. Бирок ыйык жазууда анда деген жана ага окшогон башка конкреттүү айтылыштар колдонулбаганы менен Машаякта силер ким, анда эмнеге ээ экениңерди билдире турган өзүндө абдан маанилүү ойду камтыган башка аяттар бар. Аларды тапканда өзүнчө жазып алып, ой жүгүртүп, ооз эки жарыялагыла. Машаякта мен мындаймын жана анда мага бул берилген деген сөздөрдү айткыла. Билесиңерби, ишеним менен ырастоо биз жарыялаган нерселерди айкын кылат. Биз эмнени ырастасак, аны өзүбүздүн жашообузда алабыз. Кудайдын чындыгына ылайык Исада ким же эмнеге ээ болсоңор, алар анык нерсе болот.
Бул жөнүндө Машаяк өзү кам көргөн. Кудай сөзү боюнча бизге таандык нерселер мыйзам түрүндө биздики. Ыйык китеп биз үчүн Исанын канында коюлган мөөрү бар мыйзамдуу документ болуп эсептелет. Бирок жеке ишенимдер менен ырастооңор гана бардык жазылган нерселерди жашоодогу чындыкка айландырат. Ал белек кылган нерселердин бардыгынан эле биз кубаныч менен канаттанууну, ала албай турганыбызды билүүнү Кудай каалайт жана буга кандайча жете ала турганыбызды анын сөзү түшүндүрөт. Мисалы үчүн Кудай бизге руханий жактан жаңы төрөлүүнү бергендигин баарыбыз эле билебиз. Эчак эле белек кылынып берилген куткарылуу жеке бизге кантип айкын боло турганын анын сөзү түшүндүрөт. Көп учурларда Кудай бул адамды кечээ куткарды деп айтканыбыз менен аны кечээ эмес, Иса тирилгенде эле куткарылганын билебиз. Ал адам куткарылууну кечээ гана алган. Жана Кудайдын мындан 2000 жыл мурда белек кылган куткарылуусун ал үчүн жакында эле анык болду. Еврейлерге болгон жакшы кабар 9-бап 12-ырсапты ачып көрөлү. Жана ал текелердин жана ноопаздардын каны менен эмес, бирок өз каны менен бир жолу ыйык жайга кирди да түбөлүк куткарылууга ээ болду. Исага баарын башынан кайталап отуруунун кажети жок. Ал ишин аягына чейин жасаган жана бизге баарын берген. Римдиктерге болгон жакшы кабар 10-бап 10-ырсаптарды ачып көрөлү. Анткени жүрөк менен ишенип адилеттүүлүккө жетишет. Ал эми ооз менен ачык айтып куткарылууга жетишет. Адам жүрөгү менен ишенип, оозу менен айтат. Бул дайыма боло турган иш. Эгер жүрөгүңөрдө чыныгы менен ишенип, аны оозуңар менен айтсаңар, анда ал силер үчүн анык болуп калат. Ошентип, ишеним боюнча ырастообуз жарыялаган нерселерди анык кылат. Машаякта анда, анын ичинде ким экениңерди билдирген сөздөрдү окуганда, алар алгач жеке силерге карата колдоно тургандай анык болуп көрүнбөйт. Ыйык жазууда айтылгандай, Исада ээ боло турган нерселерге силер алгач чынында ээ эмес экендей болуп көрүнөт. Бирок Кудай сөзүнө жүрөгүңөрдө ишенгенде, оозуңар менен бул мага таандык, мына мен киммин, мен буга ээмин деп жарыялай баштасаңар, анда айткан сөзүңөр айкын боло баштайт. Руханий дүйнөдө бул чындыктар эчак эле бар болчу. Бирок биз денеде жашап жаткандыгыбыздан бул дүйнөгө дагы анык болуусун каалайбыз. Ошондуктан ыйык жазууда мындай аяттарды тапканда, алардын астын сызгыла, аларды өзүнчө жазып алгыла, алар тууралуу ой жүгүртүп көргүлө. Бул аяттарды жарыялоо катары колдонгула, аларды оозуңар менен ачык жарыялагыла. Улуу ырастоо. Римдиктерге болгон жакшы кабар 10-бап 9-10-ырсаптарды ачып көрөлү. Анткени эгерде сен оозуң менен Исаны теңир деп ачык таанысаң, жана Кудай аны тирилткенине жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Анткени жүрөк менен ишенип, адилеттүүлүккө жетишет. Ал эми ооз менен ачык айтып куткарылууга жетишет. Эми болсо ушул сөздөрдү ырастоо катары колдонуп көрөлү. Иса Машаяк Кудайдын уулу экенине чын жүрөгүм менен ишенем. Мени куткаруу үчүн ал кайра тирилгенине ишенем. Аны өзүмдүн теңирим жана куткаруучум катары кабыл алам. Иса менин теңирим. Ал жашоомду башкарат, мага жол көрсөтөт жана мени ээрчитет. Албетте, биздин биринчи кезектеги ырастообуз бул Иса теңир экенин ырастоо. Асмандан төрөлүү, Кудайдын үй бүлөсүнө кошулуу, эге биз убадалап, белек кылып берген нерселердин баардыгына эшикти ача турган ачкыч болуп эсептелет. Бул ырастоо жашообуздагы бийлик кылган нерсени түп тамырына чейин өзгөртөт жана руханий дүйнөдөгү биздин жаңы ордубузду белгилейт. Исанын теңирчилигин ырастоо бизди ошол замат Иса Машаяктын багуусу менен коргоосуна киргизет. Ал биздин багуучубуз. Биз аны теңирибиз деп жарыяладык. Эми аны биздин багуучубуз деп жарыялоого дагы бир кадам жасай алабыз. Ошондуктан 22-забурдагы убадалардын бардыгы бизге толук кандуу, тийиштүү болуп эсептелет. Жакандан жакшы кабардагы 10-бап 14-ырсаптарды ачып көрөлү. Ал жерде Иса мен жакшы кайтаруучумун деген. Кээде мен ушул ырсаптарды өз жашоомдо колдоном. Теңир менин кайтаруучум. Мен эч нерсеге муктаж болбойм. Менин жөндөмдүүлүгүмдө эч кемчилик жок. Менин күч-кубатымда эч кемчилик жок. Менде акчага болгон муктаждык жок. Мен эч нерсеге муктаж эмесмин. Теңир менин кайтаруучум деген сөздөр менен ойгоном. Элчилердин иштери 17-бап 28-ырсаптарды ачып көрөлү. Анткени биз ал аркылуу жашайбыз, аракет кылабыз жана бир болобуз. Ушул сөздөргө ырастоону кандай колдонсок болот? Мен анда жашайм, аракет кылам жана бирге болом. Бул түгөнгүс күчтүн булагы. Менин куткаруучум Теңир Иса Машаякта түбөлүк өмүргө ээмин.
калканыч менен күчкө ээмин. Жакандан болгон жакшы кабар 15-бап 5-7 ырсаптарда ачалы. Мен жүзүм сабагымын, а силер бутактар. Эгер менин ичимде болсоңор жана менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, анда эмне кааласаңар сурагыла. Жана силерге берилет. Эми ушул ырсаптарга ырастоо сөзүн колдонуп көрөлү. Мен андамын, ал менде. Ал жүзүм сабагы, а мен болсо бутакмын. Кудайдын өмүрү менде. Эмне гана кылбасам, эмне гана сурабасам, ал мени угат, анткени анын сөздөрү менде жана мен андамын. Адам асмандан төрөлгөндө ал машаяктын ичине кирет. Биз ага ушинтип гана кире алабыз. Бирок Иса, эгер менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, деп айткан. Болуу деген бул жашоо. Анын сөзү аны канчалык аткарганга жараша менде жашайт. Көпчүлүк машаякчылар асмандан төрөлүшкөн жана Исада жашашат. Бирок аларда тилекке каршы анын сөзү жашабайт. Мына ушул себептен алар сыйынуусуна жооп ала алышпайт. Ошондуктан Кудайдын сөзүнө толугу менен менин жашоомду башкаруусуна, үйрөтүүсүнө жана окутуусуна эркиндик берем. Бул сөзгө мен жашоомдо Иса денеси менен жанымда тургандай орун берем. 2-Корунтуктар 5-бап 17 ырсаптарды ачып көрөлү. Демек, ким машаякта болсо, ал жаңы адам. Байыркы өтүп кеткен, азыр баары жаңы болду. Ушул ырсаптарга ырастоону колдонуп көрөлү. Мен Иса машаякта жаңы адаммын. Мен жаңы түзүлүшмүн. Менин ичимде Кудайдын түзүлүшү, сүйүүсү жана жөндөмдүүлүгү бар. Машаякчы бул сырткы жабуусун алмаштырган диванга окшош. Ал мурдагыдан такыр башка жаңы адам, жаңы түзүлүш. Ыйык жазуудагы бул үзүндүнүн кайсы бир котормосунда ал жаратуунун жаңы түрү деп айтылат. Машаякчы асманда жаңы төрөлгөндө анын денеси өзгөрүлбөйт. Бул келечекте боло турган нерсе. Андагы ички адам бул жаңы жаратуу аркылуу пайда болгон адам. Мурдагы эски адам анда жок. Биздин чынныгы инсандуулугубуз ошол ички адам болуп эсептелет. 2-Корунтуктар 4-бап 16 ырсапты карагыла. Ал же башкача айтканда биздин чыныгы мен дегенибиз жаңы адам болуп калды. Ошол адам Кудайдын табияты менен өмүрүн өзүнө алат. Мен жаңы адаммын деген ырастоону туруктуу кармангыла. Мына ошондо ичибиздеги жаңы адам өзүн денеде көрсөтө баштайт. Ошол адамга денеңердин үстүнөн бийлик жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бергенди үйрөткүлө. Ошондо Кудай бизге жүзүн бурганда машаяктагы жаңы адамды көрөт. Биз машаякта бөтөнчө жакшы көрүнөбүз. Адамдар бири-бирин Исада көрө алышпайт. Анткени биз бири-бирибизди денелик көз менен гана көрөбүз. Бирок Кудай бизди Иса аркылуу гана көрөт. Эфестиктерге болгон жакшы кабар 2-бап 10 ырсаптарды ачып көрөлү. Анткени биз анын жаратуусубуз. Иса машаякта жакшы иштер үчүн жаралганбыз. Аларды аткарсын деп Кудай бизди алдын ала арнап койду дейт. Эми болсо ушул ырсаптарга ырастоо сөздөрүн колдонуп көрөлү. Мен анын жаратуусумун. Ал мени таптакыр жаңы кылып жаратты. Демек, биз өзүбүздү жаңы адам кылып жарата албайбыз. Мунун баарын Теңир өзү жасайт. Биз анын жаратуусубуз. Этият болгула жана жаратуу жөнүндө ал сөзүндө эмне айтса, ошону гана айткыла. Мен бир байкушмун, начармын жана алсызмын. Мен эми эч качан жакшы боло албайм деген сөздөр менен Кудайды жамандап, шылдың болгудай абалда калтырбагыла. Ал мындай жаңы адамды жараткан эмес. Теңир бизди кадыр баркыбыз менен барктуулугубузду баалай билген жаңы адам кылып жараткан. Ал Теңир алдында эч күнөө кетирбей татыктуу, туура алган жаңы адам болуп эсептелет. Силер анын адилеттүүлүгү боюнча жаралган жаратуусу болуп эсептелесиңер. Өзүңөрдүн жеке таарынычыңарды айткандан көрө накта ким экениңерди айта баштагыла. 2-Коринтиктер 5-бап 21 ырсаптарды ачып көрөлү. Себеби күнөөсү жок машаякты ал биздин ордубузга күнөөлүү кылды. Ошону менен ал аркылуу биз Кудайдын алдында адилет болдук. Ырастоо. Мен Кудайдын машаяктагы адилеттүүлүгүмүн. Мен Кудай алдында эч коркпой тура алам. Менин сыйынуум көп нерсе кылат. Кудай бизди адилеттүү кылгандыгын эч коркпостон жарыяласак болот. Буга өзүбүздүн күчүбүз менен жеткен жокпуз. Муну Кудай өзү жасады. Анын алдында туура абалда болуу адилеттүүлүктү билдирет. Күнөөсү жок Иса биздин адилеттүүлүгүбүз болду. Ошондуктан биз Кудайдын катышуусунда эч күнөөсүз адамдардай тура алабыз. Биз анын алдында эч бир айыптоосуз жана руханий толук бактылыгыбызду сезүү менен тура алабыз. Римдиктерге болгон жакшы кабар 8-бап 1 ырсаптарды окуп көрөлү. Ошентип азыр Иса машаякта жашагандар үчүн эч кандай айып жок. Ырастоо сөзү. Анткени мен эми Иса машаяктамын.
Азыр так ушул учурда мага эч кандай айып жок. Биринчи корундуктарга 1-бап 30 ырсапты ачып көрөлү. Биринчи корундуктар 1-бап 30 ырсаптарды ачып көрөлү. Ошондо силер да Иса Машаяктасыңар. Ал биз үчүн Кудайдан келген терең данышмандык жана адилеттүүлүк берүүчү касиеттүү, кылычтуу жана күнөөдөн арылтуучу болуп калган. Ырастоо сөзү Теңирим Иса Машаяк менин акылмандылыгым, ал менин адилеттүүлүгүм, Иса касиеттүү кылуучум жана күнөөдөн арылтуучум деп жарыялайлы. Римдиктерге болгон жакшы кабар 5-бап 17 ырсаптарды ачып көрөлү. Анткени, эгерде бирөөнүн кылмышы үчүн өлүм бирөө аркылуу бийлик кылса, анда мындан ары ырайымдын молдугун жана адилеттүүлүктүн билегин кабыл алгандар бир Иса Машаяк аркылуу келечек өмүрдө бийлик кылышат. Ырастоо сөз: мен ырайым молдугу менен адилеттүүлүктүн белегин алдым. Иса Машаяк аркылуу азыркы жашоодо ээлеген жеримде падыша катары бийлик кылам. Кененирээк котормодо бир Иса Машаяк аркылуу келечек өмүрдө падышалардай бийлик кылышат деп жазылыптыр. Биз кайда падышалык кылабыз? Мына ушул жашоодо биз кантип падышачылык кылабыз? Иса Машаяк аркылуу. Илгери элдерди падышалар башкаргандыктан Пабыл ушул мисалды колдонгон. Ал кезде ар бир падышанын сөзү мыйзамга ээ болгон. Алардын буйруктары эч каршылыксыз аткарылган. Ал эми ыйык жазууда болсо, өмүрүбүздө Иса Машаяк аркылуу падышачылык кыларыбыз тууралуу жазылган. 1-Колостуктарга 1-бап 13-14 ырсаптарды ачып көрөлү. Ал бизди караңгылык бийлигинен куткарып, өзүнүн сүйүктүү уулунун падышачылыгына киргизди. Анын каны аркылуу биз куткарылууга жана күнөөлөрүбүздүн кечирилишине эгедербиз. Эфесалыктарга 1-бап 7 ырсапты ачып көрсөк, Машаякта анын каны аркылуу бизге куткарылуу, анын ырайым молдугу менен күнөөлөрүбүзгө кечирим тийди дейт. Анда биз куткарылууга ээбиз. Куткарылууга өз күчүбүз менен эмес, бирок Теңир аркылуу жеткенбиз. Ага ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Анткени баятан бери сөз кылып жаткан куткарылуу бизде бар. Биз караңгылык менен шайтандын бийлигинен бошонгонбуз. Асмандан төрөлүүнүн натыйжасында караңгылыктын падышачылыгынын Кудайдын сүйүктүү уулунун падышачылыгына өткөнбүз. Шайтан менен кандай учурда кездешпейли жана ал кандай гана сыноолорду бизге бербесин, аларды жеңе алабыз. Исаны Теңир катары кабыл алып, асмандан төрөлгөндө биздин жашообуздагы шайтандын бийлиги кыйрап, Иса Машаяктын бийлиги орнолгон. Галаттыктарга жазылган жакшы кабар 3-бап 13 ырсапты ачып көрөлү. Машаяк өзү биз үчүн каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан куткарып алды. Себеби жыгачка асылган ар адам каргышка калат деген жазууда бар. Биз мыйзамдын каргышынан кутулганбыз. Мыйзамдын каргышы деген эмне? Муну билиш үчүн ыйык китептин 1-5 китебин окугула. Иса аркылуу биз жакырчылык, оору жана экинчи өлүм болгон 3 кырдуу каргыштан кутулганбыз. Бизге Ибрайымдын батасы берилген. Иса аркылуу жаңы жаратуу болгонбуз жана биздин үстүбүздөгү шайтандын башкаруусун күнү бүткөн. Иса биздин Теңирибиз. 1 Петр 2-бап 24 ырсаптарды ачып көрөлү. Биз күнөөдөн арылып, адилеттүүлүк урматына жашообуз үчүн ал биздин күнөөлөрүбүздү өз денеси менен алып, айкаш жыгачка чыгып кеткен. Анын жараты менен силер айыккансыңар. Матайга болгон жакшы кабар 8-бап 17 ырсаптарды ачып көрөлү. Ал биздин алсыздыгыбызды өзүнө алды да дартыбызды көтөрдү. Ырастоо сөзү: анын жараты менен мен айыкканмын. Мындан 2000 жыл ашуун убакыт мурда анын жараты аркылуу айыгуу алганымды Кудай сөзү айтып жатат. Эгер ошондо айыксам, анда менин айыгуум эчак эле болгон. Айыгуу мага толугу менен таандык. Анткени Иса Машаяктамын. Голгофанын курмандыгын карап туруп Петр анын жараты менен айыккансыңар деген. Качандыр бир мезгилде эмес, эчак эле айыккансыңар. Баарыбыздын мыйзамсыз иштерибизди жана күнөөлөрүбүздү гана эмес, оорулар менен алсыздыгыбызды Исага жүктөгөн мезгилди Кудай жакшы билет жана ал эч качан унутпайт. Алардын баарын биздин ордубузга Иса өзү алганы анын эсинде. Мына ошондуктан ыйык рух анын жараты менен айыктыңар деген сөздү айтууга Петрду шыктандырган. Бул бизге таандык, анткени Машаяктабыз. Муну болсо бизге белек катары берди. Силерди куткарган Машаяк экенин жарыялагыла. Шайтандан эми силердин үстүңөрдөн эч кандай бийлик жүргүзө албай тургандыгын жарыялагыла. Аларды туруктуу кармагыла. Силер караңгылыктын падышачылыгынан чыккансыңар.
Үстүңөрдөн бийлик жүргүзүүгө болгон шайтандын баардык аракетине каршы тургула, ооруларды кабыл албай четке каккыла. Римдиктерге болгон жакшы кабар 8-бап 2-ырсапты ачып көрөлү. Анткени Иса Машаяктагы жашоо рухунун мыйзамы мени күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошотту. Ырастоо сөзүн окуп көрөлү. Иса Машаяктагы жашоонун рухунун мыйзамы мени күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошотту. Доктор Джон Дж. Лейк азыркы толук ыйык Инжил жыйыны пайда боло электе эле мурда Африкада жакшы кабар таратуучу миссионер болгон. Ал кызмат кылган жерде жүздөгөн адамдарды өлүмгө душар кылган бубон чумасынын эпидемиясы башталган. Джон ооруларга көз салып, өлгөндөрдү көмүшүп жүрдү. Акыры бул жерге дарыгерлер жана дары-дармектер жүктөлгөн британиялык кеме келди. Алар Лейкти алып келүүгө киши жиберишти. Кемедегилер андан ооруга каршы кандай сактануу ыкмаларды колдонгонун сурашкан. Лейк аларга мындай деп жооп берген: Иса Машаяктагы жашоо рухунун мыйзамы мени күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошоткон. Бул мыйзамдын жарыгында болгондо мага эч кандай оору жукпайт. Сиздин ыкмаларыңызды азыр колдонууга болбойбу деп дарыгерлер андан өтүнүштү. Жок, деди Лейк. Бирок силер бир тажрыйба жасап көрсөңөр болот. Эгер өлгөн кишинин өпкөсүнөн бөлүнгөн көбүктү коркпой алып, аны микроскоп менен текшерсеңер, бул оорунун жайнаган козгогучтарын көрөсүңөр жана алар өлгөн кишинин денесинде дагы эле жашап жатканын баамдайсыңар. Ошо көбүктөн колума сузуп алып микроскоптун алдында кармап тура алам. Ошондо силер тирүү козгогучтардын ошол замат өлө баштаганын көрөсүңөр. Дарыгерлер макул болушту жана тажрыйбаны жасоого киришти. Бардыгы Лейк айткандай болду. Ушул күчтүн себептерин таң калуу менен талкуулап жатышканда Лейк бул Иса Машаяктагы жашоо рухунун мыйзамы деп айтпадым белем силерге деп жооп берди. Жакып 4-бап 7-ырсаптарды ачсак, шайтанга каршы тургула, ошондо ал силерден качат. Силер деген ата тооч, ушул сүйлөмдүн мааниси бере турган ээси. Силер шайтанга каршы тургула, ошондо ал силерден качат. Жөн эле качпастан, артын карабай качат. Кудай өз тарабынан жасай турган иштердин баарын жасаган. Эге биз Исаны жиберген жана ал шайтанды жеңип ысмы даңкталган. Бул ишти ал силер үчүн жасаган. Эми силердин кезегиңер келди. Силер аракеттене аласыңар, анткени анын ичиндесиңер. Оба, шайтан жеке силерден коркпойт, бирок Машаяктагы укугуңар менен бийлигиңерди жана Исанын ысмы силерге таандык экенин, ал ысым эмне кыла тургандыгын билгенде, шайтан дүрбөлөңгө түшкөн бойдон качат. 1-Жакан 4-бап 4-ырсаптарды ачып көрөлү. Балдарым, силер Кудайдасыңар жана аларды, жалган пайгамбарларды жеңип чыктыңар. Анткени силердин ичиңерде турган Кудай дүйнөдөгү азгыруучудан чоң. Ырастоо сөзү. Анткени мен Машаяктамын. Менде эң чоңу жашайт. Ал шайтандан, оорулардан, абалдардан да чоң, ал менде жашайт. Силер Кудайда жаңы төрөлгөнсүңөр жана анын сүйүүсүсүңөр. Анткени Исаны өлүмдөн тирилткен так ошол рух бизде жашайт. Балким силер өзүңөр чече албаган түйшүктөргө душар болосуңар. Ошол оорчулуктар жөнүндө жөн эле сүйлөй бергенден көрө, ичиңерде турганды карагыла жана Кудай менде деп айткыла. Ишенимдеги ырастооңор аны силер үчүн аракеттенүүгө түртөт. Ал силердин ичиңерде көтөрүлөт жана силерге ийгилик алып келет. Бүткүл жаратуунун ээси силерде жашайт. Римдиктерге болгон жакшы кабар 8-бап 37-ырсапты ачып көрөлү. Бирок ушунун баарында бизди сүйгөндүн кубаты менен биз жеңүүчүлөрдөн да чоңбуз. Ырастоо сөзү: мен жеңүүчүмүн. Эгер Кудай сөзү жеңүүчүсүңөр деп жөн эле айтса, ошол деле бизге жетишмек. Бирок ал Исада биз жеңүүчүлөрдөн да чоң экенибизди айтып жатат. Мен бир байкушмун деп айта бергендин ордуна баардык эркиңер менен ыйык китепте силер жөнүндө жазылган сөздөрдү айткыла. Мен жеңүүчүмүн деп жарыялагыла. Балким өзүңөрдү жеңүүчү катары сезе албай жатсаңар керек. Бирок Кудай сөзүнөн алган чындыктарды жарыялооңор ошол жеңишти жашооңордо анык кылат. Эртедир кечтир силер жарыялап жаткан нерселер анык болот. Силер ар кандай абалдардан коркпой каласыңар. Эч кандай оору коркунуч туудурбай калат. Кандай гана абалдар болбосун, силерге баары бир болуп калат. Жашоого эч коркунучсуз карайсыздар. Анткени жеңүүчүсүңөр. Филиппиялыктарга жазылган жакшы кабар 4-бап 13-ырсапты ачып көрөлү. Мени чындаган Иса Машаякта баардыгын кыла алам. Ырастоо сөзү: Теңирим Иса Машаякта мен баардыгын кыла алам. Ал мени чыңдайт. Мен жеңилбеймин.
Душманга эч коркпостон ачыкмын. Теңирде мен баардыгын кыла алам. Дене менен аң сезим бизди табигый жөндөмдүүлүктөргө көз каранды кылып чектеп коет. Биз абалдарга, түйшүктөргө, сыноолорго жана кыйынчылыктарга өтө көп карайбыз жана колубуздан эч нерсе келбейт деп айтабыз. Менин колумдан келбейт. Менде жөндөмдүүлүк да, мүмкүнчүлүк да, күч да жок. Мен өтө эле чектелгем. Адамдык аң сезим менен дененин айта турган сөздөрү мына ушулар. Ал эми ишеним болсо мындай дейт. Мени чыңдаган Иса Машаякта мен баардыгын кыла алам. Бизге Кудайдын күчү таандык. Биз өзүбүздүн денелик күчүбүзгө таянбайбыз. Галаттыктарга болгон жакшы кабар 2-бап 20-ыр саптарды ачып көрөлү. Жана азыр мен жашабайм, бирок менде Машаяк жашап жатат. Ал эми менин денеде жашап жатканым мени сүйгөн жана мен үчүн өзүн берген Кудайдын уулуна ишеним менен жашап жатам. Ырастоо сөзү. Мен Иса менен кошо керилгем. Мен Машаяк менен чогуу айкаш-чыгаштамын. Ошого карабай мен азыр жашап жатам жана менде Машаяк жашап жатат. 1-Колостуктар 1-бап 26-27 саптарды ачалы. Кылымдардан бери жана муундардан жашырылган сыр азыр болсо анын касиеттүүлөрүнө ачылган. Кудай бутпарас элдер арасында бул сырды даңктуу байлыгы эмне экендигин касиеттүүлөргө билдирүүнү каалады. Бул сыр өзү ичиңерде болгон Машаяк даңктын үмүтү экен. Машаяк менде жашайт. Эфесалыктарга болгон жакшы кабар 2-бап 1-4-6 саптарды ачып көрөлү. Силерди да өзүңөрдүн күнөөңөр жана кылмышыңар боюнча өлгөнүңөрдү, бирок ырайымы мол Кудай өзүнүн чоң сүйүүсү менен бизди сүйүп калган жана бизди аны менен бирге тирилтип Иса Машаяк аркылуу асманга олтургузуп койду. Ырастоо сөзү. Мен Машаяк менен чогуу керилгем. Кудай аны кайра тирилткенде мен да кошо тирилгенмин. Кудай мени аны менен бирге тирилтип Иса Машаяк аркылуу асманга олтургузуп койду. Менин бүгүнкү бийликтик даражам бул Машаяк аркылуу асмандагы жашоом. Филиппиялыктарга жазылган кат 4-бап 19 саптарды ачып көрөлү. Менин Кудайым өзүнүн байлыгы боюнча Иса Машаяктын даңкы аркылуу силердин баардык муктаждыктарыңарды толуктайт. Ырастоо сөзү. Менин баардык муктаждыктарым толукталган. Эфесалыктарга болгон жакшы кабар 1-бап 3 сапты ачып көрөлү. Бизди Машаякта асмандагы ар кандай руханий алкыштар менен алкышталган биздин Теңир Иса Машаяктын атасы жана Кудайы макталсын. Ушул жерге көңүл бурсаңар, алар силерди алкыштагысы келип жатат деген жок, бирок эчак эле алкыштаган дейт. Бул силер жаңы төрөлгөндөн Иса Машаякта түбөлүккө кеткенге чейин Кудай баардык нерсеге болгон муктаждыгыңарды камсыздап койгон дегенди билдирет. Анын баары эчак эле силердики. Кудайдын улуу ырайымы боюнча алар силердики. Эге биз өз сөзүндө балдарына эчак эле убада кылган алкыштоолор жазылган жерлерди тапкыла жана алардын баары Кудай атанын даңкы үчүн жашооңордун аныктыгы болуп калсын. Амин.